7 канал эфирен кабар маалымат программасы менен улантат. Студияда Селахмат, саламатсызбы. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Адылбек Асмалиев 4-5 июнь күндөрү Тажикстанга барат. Көлдү аңдыган көздөр, камералуу мунаралар орнотулду. Билл Гейтс байлыгын кайда корото турганын айтты. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев 4-5 июнь күндөрү иш сапары менен Тажикстанга барат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлайт. Жумуш сапарынын алкагында ал Душанбеде өтө турган КМШ мамлекеттеринин өкмөт башчыларынын кеңешинин жыйынына катышат. Отурумдун жүрүшүндө соода-экономикалык, илимий, техникалык жана маданий гуманитардык тармактарында сүйлөшүүлөр жүрүп, чечимдер кабыл алынат. Ошондой эле эки тараптуу жолугушуулар өткөрүлүп, бир катар документтерге кол коюлары пландалууда. 10 июнга чейин Кыргызстанда жүргөн чет элдик жарандар тийиштүү мекемелерден каттоосунан өтүшү керек. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирет. Мекеме учурда өлкө аймагында окуу же туристтик визасы менен келип, бирок иштеп жүргөн чет элдик жарандарга кайрылып, жакынкы күндөрү документтерин тийиштүү каттоодон өткөрүүнү эскертет. Кененирээк кесиптешим Дастан Жолдошов айтып берет. Эми Кыргызстандын аймагында мыйзамсыз жүргөн чет элдик жарандарга карата 10 июнга чейин документтерин легалдаштыруу боюнча шарт түзүлдү. Ага ылайык учурда өлкө аймагында окуу визасы же туристтик виза менен келип, бирок иштеп жүргөн чет элдиктер тийиштүү документтерин Тышкы иштер министрлигинин тиркемесине жибериши керек. Талапты аткарбагандарга 10 июндан тарта рейд жүрүп, айып пул салына баштайт. 10 июнга чейинки мөөнөттө ошол жогоруда аталган жарлыктын алкагында өтүнмө тапшырып, өзүнүн укуктук абалын тактап алса болот. Албетте сайтта, ошо электрондук платформада өтүнмөнү тапшыруу менен бирге ал өзүнүн жарактуу жүрүүчү документ паспортун тиркеш керек. Экинчи, сөзсүз түрдө берилүүчү документ катары укук коргоо органдарынан берилген кат жүзүндөгү тийиштүү корутунду керек болот. Жана биздин документтер процедурасындагы ченем укуктук актылар менен талап кылынган толук документтин тизмесин берүү зарылдыгын билдиребиз. Ал эми эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги бул иштерди эч кандай ортомчуларсыз жүргүзүүгө чакырат. Айтымдарында тийиштүү мамлекеттик кызматтардагы порталдар учурда баардыгына жеткиликтүү. Анын натыйжасында жумуш берүүчүлөр чет элдик жарандардын документ иштерин тууралай алышат. Бүгүнкү күндө бир ортомчулар пайда болуп атышат, өздөрүнүн кызматтарын сунуштап. Биз ошо жумуш берүүчүлөргө кайрылат элек, ортомчулардын услугаларына муктаж болбой, түз эле ошол Тышкы иштер министрликтин жана электронный виза порталына кайрылса, ар бир кайрылган ушул кайрылуулардын баары 100% каралат. Ошондой мүмкүнчүлүк берет. Анткени жарлыктын негизинде азыр мынакей тышкы иштер дагы, ички иштер дагы баарыбыз ушу биргеликте ушул жумушту алып барып атабыз. Эгер ошол легализация барбаган башка чет элдик жарандарга ондан кийин уже рейдтер болот, нелегалдуу рейд жүрөт. Бардыгын уже вплоть до депортацияга чейин болот. Расмий маалыматтарга ылайык, январдан баштап өлкө аймагында 100 миңден ашуун чет элдик жарандар келген. Анын 30 миңдейи окуу визасы менен келсе, 61 миң адам туристтик виза алган. Ошондой эле 12 миң адам эмгек мигранты катары виза алып, курьер, тикмечи, бычмачы жана курулуш тармагында иштеп жүрүшөт. Мындан сырткары 5 миңдей жаран мыйзамсыз жүргөнү айтылууда. Кыргыз Республикасынын президентинин 164 сандуу жарлыгына ылайык ички иштер органдары тарабынан бир нече буйруктар жана тескемелер иштелип чыккан. Бул чет элдик жарандарга 10 июнга чейин өздөрүнүн документтерин, уруксат кагаздарын жана регистрацияларын өзүнүн иретине келтириш үчүн буларга эскертүү иретинде түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жерлерде жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө бардык аймактарда милиция кызматкерлери чет элдик жарандарга маалымат жеткирүү жана түшүндүрүү, эскертүү иштери менен иштерин жүргүзүүдө. Белгилей кетсек, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети дагы буга чейин өлкө аймагында мыйзамсыз жүргөн чет элдик жарандарга карата чаралар көрүлүп, айрымдары өлкөдөн чыгарыларын билдирген. Дастан Жолдошов, Көчөр Кубанычбеков, 7 канал. Асфальт июндун ортосуна чейин төшөлүшү керек. Ташиевден тапшырма алган УНА министри Бишкек Кант Токмок жолун пландан тышкары барып текшерди. Абзатар Сыргабаев жарандардан арыздар түшүп жатканын айтып, подрядчыга июндун ортосуна чейин асфальттын биринчи катмарын төшөп бүтүүнү тапшырды. Алдыда Бишкектен Токмокко чейинки жолду этап менен оңдоо иштери турат.
2 июндагы жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү комитетинин жыйынында депутат Алишер Эрбаев Айыл чарба министрлигинин ишин сынга алды. Анын айтымында министрликтин азык-түлүк коопсуздугу боюнча жүргүзүп жаткан ишинде бирдиктүү саясат жок. Азыркы күндө Госфиннадзордон лицензия алып сертификацияны өткөн 6 эле компаниялар бар. Калганы жөн эле логистикалык центр деп башка деп туруп эле башкарып келесиңер. Бирдиктүү саясатыңар жок. Азыркы күндө силер айыл чарба министрлиги эмне болуп калдыңар? Ортодогу базардагы жана далдалчы болуп калдыңар. Карайсыңар, сууду көтөрөсүңөр, жердин налогун көтөрүп атасыңар. Андан кийин акча чогултуп, силер эмне Минфинсиңерби, же налогуйсыңар, же бажы органысыңар. Аягында ким жабыркап келет? Өндүрүүчү айыл чарба. Биз агрардык мамлекетпиз деп. Агрардык мамлекет болгондон шартты түзүп бериш керек да. Ысык-көлдүн 2 айылында биспектралдык камералары бар заманбап мунаралар орнотулду. Бул тууралуу Ысык-көл облустук ички иштер башкармалыгы билдирет. Бул браконьерлер менен күрөшүү үчүн колдонулат. Мунаралардагы камералар 14 чакырымдагы аралыкты күнү түнү тартып, 5 чакырым алыстыктагы адамды жүзүнөн тааныйт. 7 чакырым аралыктан белгилерди сезет. Жабдуулар Кудургу жана Тогуз булак айыл аймактарында орнотулду. Президент Садыр Жапаров 2023 жылы өзгөчө кырдаалдар министрлигине көлдүн түбүн тазалоону тапшырган. Ошондон бери суучулдар көл түбүнөн таштанды, балыктын торлорун алып чыгып жатканын айтып келет. Бирок өлкө башчы жакында көлдү күтүүсүз текшерип, абал жакшырбагандыктан ички иштер министрлиги жана УКМК башчысын тилдегенин Камчыбек Ташиев айткан. Мындан улам УКМК төрагасы укук коргоо органдарынын жоопкерчилиги күчөтүлөрүн эскерткен. Азыркы күндө толугу менен мыйзамсыз браконьерлер менен күрөшүүгө күчүбүз жетет. Тоң райондагы жарандар балык улоодон өз ыктыяры менен баш тартты. Ысык-көл облусунун ички иштер башкармалыгы билдиргендей, президент Садыр Жапаровдун жарлыгынын жана ички иштер министрлигинин жетекчилигинин тапшырмасынын негизинде Тоң районунун аймагында жашаган калк арасында кеңири масштабдагы профилактикалык түшүндүрүү иш-чаралары жүргүзүлдү. Жыйынтыгында мурда Ысык-көлдө балык улоо менен алектенген бир катар жарандар мыйзам бузуу менен табиятты эксплуатациялоону токтотуп, Ысык-көлдү сактап калууга жеке салым чечимин кабыл алды. Алар атайын видео кайрылуу жасап, жалпы элде Кыргызстандын сыймыгы болгон Ысык-көлдү коргоого чакырды. Ысык-көл областынын тургундарын мыйзамсыз балык улоодон баш тартууга чакырмакчымын. Баарын белгиле көлдүк, Ысык-көлдүк туугандар көлүбүзгө салымыбызды кошуп, мындан ары балыгыбызды көбөйтүп сактап алалы. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары кар калың түшкөн ат башынын Аксай арпа өрөндөрүнө барып, малчылардан кабар алды. Арпада кардын калыңдыгы 20-25 сантиметр болсо, Кында ашуусунда Аксайда 15 сантиметр жааган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул жактагы чабандар менен байланыш бар экенин билдирди. Тоютсуз калган малга ээлери жем-чөп жеткирип, Казыбек жана Кара Суу айыл өкмөттөрү техникадан жана күйүүчү майдан жардам берип жатканы айтылды. Жайлоого эрте чыгып кеткен айрым чабандар аба ырайынан улам кайра ылдый түшкөндүгү кабарланды. Бүгүн 3 июнга карата өлкө боюнча мектепке кабыл алынгандардын саны 127 миңге жетти. Бул тууралуу мектепке электрондук каттоо жүргүзгөн сайтта жарыяланды. Маалыматка ылайык, жалпы 289.772 орун бар. Анын ичинен 127.734 бала каттоодон өткөн. Катталгандардын ичинен 1.748-не жеңилдиктер бар. Ал эми Бишкек шаары боюнча 1-2 класска жалпы 22.995 окуучу катталып, учурда 7.556 орун бош экенин байкоого болот. Эске салсак, кечээ 2 июнда мектепке электрондук каттоонун 2 этабы башталган. Ош шаарындагы Жапалак унаа базарынын бир бөлүгүн 14 июнда ачуу пландалууда. Учурда автобазарда унаа базардын ички аймагын асфальттоого даярдоо, коомдук тамактануу жайларын, дааратканалар менен административдик имараттарды куруу иштери жүрүп жатат. Базардын айланасы атайын тосмо менен тосулуп, кире беришинде автоматтык төлөм системасы орнотулган. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин отуруму өттү. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлайт. Жыйынга уюштуруу комитетинин мүчөлөрү, тармактык министрликтер менен мекемелердин жетекчилери, спорт федерацияларынын өкүлдөрү катышты. Анда негизги уюштуруу маселелери талкууланып, иш-чараларды Бишкек шаарында жана Ысык-көл облусунда өткөрүү пландалууда. Белгилей кетсек, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстанда өтөт. Ал 2014 жылдан бери ар 2 жылда уюштурулуп, алгачкы 3-өө Кыргызстанда,
Андан кийин Түркияда жана Казакстанда өткөн. Бүгүн Жалалабадта алыш белбоо күрөшү боюнча Индия жана Өзбекстандагы Каракалпакстан автономиялуу республикасында өткөн Азия жана дүйнөлүк чемпионаттарга катышып, жаштар жана чоңдор арасында байгелүү орундарды ээлеген 29 спортчу жана алардын 12 машыктыруучусу сыйланды. Салтанатта машыктыруучуларга ыраазычылык кат тапшырылып, биринчи жана экинчи орунду ээлеген 2 спортчуга демөөрчүлөр тарабынан 2 автоунаа белекке берилген. Спорт жаатындагы ийгиликтер кесиптешим Нуриза Хамрахулованын материалында. Белдеште Жалал-Ата областынын балбандары 29 медаль алып келдик да. Ийгиликтерди жарата берсин, Кыргызстандын желегин чыгара берсин. Жалалабадта алыш белбоо күрөшү боюнча Азия жана дүйнөлүк чемпионаттарда байгелүү орундарды ээлеген 29 спортчу жана алардын 12 машыктыруучусу сыйланды. Биринчи жана экинчи орунду ээлеген 2 спортчуга демөөрчүлөр тарабынан 2 автоунаа белекке берилди. Жакында Индия мамлекетинин Нью-Дели шаарында алыш белбоо күрөшү боюнча Азия чемпионаты болуп өттү. Чоңдор арасында, анан молодежь жана кадеттер арасында. Жалалабад областынан балбандарыбыз, балбан кыздарыбыз барып, жалаң алтын медаль, күмүш, коло медальдарды алып, аябай жакшы жеңиштерди алып келишти. Андан кийин эле Өзбекстан, Каракалпакстан Нукс шаарында белбоо күрөшү боюнча дүйнө биринчилиги болуп, анан Азияда биринчилиги болду. Ошондо общий Жалал-Ата областынан дүйнөлүк жана азиялык мелдеште Жалал-Ата областынын балбандары 29 медаль алып келдик да. Birinci orun New Delhi şehri, Respublika India. Ушу деңгээлге жеткизгендер, ушу мугалимдерге рахмат айтамын. Тренерлерине рахмат айтамын. Дагы кызым ушундай ийгиликтерди жарата берсин, Кыргызстандын желегин чыгара берсин. Шу агайларына рахмат айтамын. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары, шаар мэринин орун басары, жергиликтүү кеңештин төрагасы катышты. Мына Жалал-Абад областынын ушу спорт тармагында тарыхында биринчи жолу азиялык дүйнөлүк чемпионаттан мындай масштабтуу түрдө 29 медаль мына биринчи жолу болду десем болот. Буга чейин мындай статистика боюнча да катталган эмес болчу. Биз ушундай дүйнөнү дүңгүрөткөн мыкты спортчуларды тарбиялап чыгарган сыйланат Жалал-Абад шаарынын спорт тармагын өнүктүрүүгө жана дене сакташтарды өстүрүүгө ушундай эле ыраазычылык кат менен сыйланат машыктыруучу агайыбыз Сейитбеков Табышалы Чолпоналиевич. Байгелүү орундарды ээлеген спортчулар алыш белбоо күрөшү боюнча Индия жана Өзбекстандагы Каракалпакстан автономиялуу республикасында өткөн Азия жана дүйнөлүк чемпионаттарга катышкан. Нуриза Хамракулова, Шайыр Зайырбек уулу, 7-канал, Жалал-Абад шаары. Түштүк Кореяда болсо президенттик шайлоо башталды. Бул тууралуу Yonhap маалымат агенттиги жазат. Маалыматка караганда, Корея Республикасында мурдагы президент Юн Сок Йолдун импичментине байланыштуу президенттик шайлоо белгиленген мөөнөттөн 2 жыл эрте өтүп жатат. Өлкөнүн калкы 52 миллионго жакын адамды түзөт. Шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча бул жол менен 44 миллиондон ашык адам добуш берүүгө укуктуу. Италияда Европадагы эң бийик активдүү жанар тоо болуп эсептелген Этна жанар тоосу атылууда. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазууда.
болууда. Маалыматка караганда, Сицилияда жайгашкан Этна жанар тоосу кайрадан активдешип, кратеринин бир нече чакырымга чейин көтөрүлгөн калың күл булуту чыгууда. Азырынча жанар тоонун атылуусу калктуу конуштарга түздөн-түз коркунуч жаратпайт. Бирок анын айланасында асмандан гүл жааганы кабарланууда. Учурда вулкандын активдүүлүгү мындан да күчөшүшү мүмкүн деп күтүлүүдө. Жергиликтүү бийлик кырдаалды көзөмөлдөп жатат жана тургундарды сак болууга чакырат. Microsoft'un негиздөөчүсү Билл Гейтстин байлыгынын эң чоң бөлүгү Африкага кетет. Бул тууралуу ал 2-июнда Эфиопиянын борбору Аддис Абебадагы Африка биримдигинин штаб-квартирасында сүйлөгөн сөзүндө билдирди. Мен буга чейин чогулткан байлыгым алдыдагы 20 жылда которулат деп убада бергем. Бул каражаттын негизги бөлүгү Африкадагы көйгөйлөрдү чечүүгө жумшалат деген. Ал кошумчалагандай, акча Билл жана Мелинда Гейтс фонду аркылуу которулат. Жазында Гейтс 2045-жылга чейин бул фонд $200 миллиард ар кандай долбоорлорду каржылоого багыттай турганын жарыялаган. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө Гейтс планетадагы эң бай адамдардын тизмесинде 5-орунда турат. Анын жеке байлыгы $175 миллиард жетет. Мына ушундай маалымат менен биз бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Сиздер 7-каналда Кабар маалымат программасын көрдүңүздөр. Студияда мен Асель Ахмат жана кесиптешим режиссердик пультта Талас Аманбеков болду. 7-канал өз берүүлөрүн улантат.